Салам достор, бүгүн сиздер менен мен Мария. Бүгүн сиздерге түстөрдү түшүндүрүп берүүнү чечтим. Анда эмесе баштайлы. Түстөр, colors, же болбосо colors. Экөө негизинен эле окшош эле үндү берет. Мындайча айтканда, бири American English, бири болсо Britain English. Биринчиси colors. Бул американский английский, colors бул британский английский. Бул жерде бир өзгөчөлүгү жазылышында ю тамгасын кошуп жазат. Мындайча айтканда, түстөр done by жасаган киши бул Mrs. Maria. Мен ошентип чакырышат окуучуларым. Анда эмесе let's get started. White. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, мен бул жерде мындай кичинекей адамчаларды же болбосо сүрөттөрдү жараша түстөрдү алып алдым. Бул жерде white. Ак түстө, ак white. Белый же болбосо white, ак. Кийинкисине өтөлү. Red, кызыл. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде кызыл түстө. Red, кызыл. Кийинкиси болсо green, жашыл. Green. Бир аз чозуп окуган туура келет. Себеби бул жерде эмне? Double E же болбосо E тамгасы, биздин кириллица боюнча, латинца боюнча E, G-R-E-E-N, жашыл. Кийинкисине өтөлү. Black, кара, black. Же болбосо black дагы деп айтышат. Бирок American English'та бул жерде A тамгасы барго. A тамгасын деп окуйт. Black, кара, же болбосо black. Мисалы үчүн. Black Lives Matter. Биздин бул жылкы дагы бир эң мындайча айтканда революционный, мындайча айтканда бир окуя болуп өттү Америкада, өзүңүздөр билгендей эле. Бир кара түстөгү адамды өлтүрүп койгондугу үчүн негизинен өзүңүздөр деле окусаңыздар керек, кара деп айтууга азыр болбойт. Эмнеге? Себеби туура эмес. Афроамериканец, мындайча айтканда туура болот, ошентип айтуу керек. Анда эмесе Black Lives Matter. Кийинкисине өтөлү. Yellow, сары, жаштыктын, күндүн түсү, сары. Yellow. Кийинкиси күрөө, brown, же болбосо brownie. Биз неме жеп жүрөбүз го да, эмне эле? Таттуу нерселер, brownie, как мы знаем, да? Brownie эмнеге brownie болуп калган? Күрөң түстө, биринчи очередте. Андан кийин экинчиси бул brownie. Brownie'нин ичинде сөзсүз карамель бар, Карамель кайсыл түстө? Brown, күрөң түстө. Ошондуктан brownie, же болбосо brown. Okay, let's go ahead. Okay, pink. Кыздардын эң сүйүктүү түсү болсо керек, бирок меники эмес. It's just a joke. I'm kidding. Okay, pink, кызгылт. Негизинен мен кызгылт экенин билбейт элем, кыргызчасын розовый деле колдонобуз. Мен дагы кыргызчадан өзүмдүн сөздүгүмө кызгылт деген жаңы сөздү коштум деп айтсам туура болот. Анда эмесе кеттик кийинкиси. Pink, кызгылт. Blue, көк, мындайча айтканда ач көк. Бул жерде эки нерсени дагы билиш керек. Мисалы үчүн light, мисалы үчүн ач, эки түс бар, dark colors, light colors. Ач түстөгүлөр, ток түстөгүлөр деп. Blue бул ач түстөгүлөргө кирет, ошондо light blue. Же болбосо көк, ач көк туурараак болот. Ошондо dark colors, light colors, Демесе кийинкиси gray, боз, боз. Okay, let's go ahead. Orange да ушул аябай окуучуларым сурап калышат. Эмнеге апельсинди деле orange дейбиз? Эмнеге түстү дагы orange деп айтылат дейт. Себеби апельсин кандай түстө? Orange түстө. Ошондуктан orange деп коюшкан деп мен кутулуп кетем. Этимологиясын билбейм, каяктан келген, эмне үчүн келген. Негизинен кызыл сары, мындайча айтканда оранжевый,
Аранге деп дагы айтып калышат башка тилдерде. Мисалы үчүн французскийде оранж болот да. Мен эсимде калышы боюнча оранж, оранжевый. Мисалы үчүн оранжевый орусчада деле ушул эле сөз келген, orange. Же болбосо латын тилинен кирген деп билсек болот. Кийинкисине өтөлү. Ой, менин компьютерим катып жатат же эң акыркысы экен. Анда эгерде кандайдыр бир түстү унутуп калсам же жазбай калсам, комментарийге жазыңыздар, лайк койгонду унутпаңыздар, каналыма катталыңыздар. Сиздерге жардам берип жатканын болуп жатсам, анда лайк койгонду, мага комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе, кийинки видеолордо көрүшкөнчө, bye bye.